күнүнө 4 маал тамак берет. Алихан Эркебаев сабакта мыкты окуп, жүрүм туруму жакшы экендиги үчүн лагерге тандалып алынган. Ал быйыл 3-чү жолу Дарыбулак балдардын ден соолугун чыңдоочу борборуна келген. Ар бир келгенде ар бир башка достор табамын. Анан кийин бул жака келишимдин себеби бул жактын абасы таза, тамагы жакшы, бул жакта оюндарды ойнотот, тоого кап чыгат, дагы эжекейлер жакшы тарбия берет. Алихан сыяктуу 80 окуучуну Баткен шаарынын мэриясы жайкы лагерге жөнөткөн. 480 000 сомго тендер жарыялаган. Аны Баткен районунун Дара айыл аймагында жайгашкан Дарыбулак лагери уткан. Лагердин тонун жанында лагерде салуучулар жак. Таза ба, тамактары да Окуучулар өздөрү ички тартипти кароо максатында 4 тайпага бөлүнүп, арасынан бир окуучу дайындашкан. Алар эртең менен турууну, тамактанууга, оюндарга жана эс алууга барууну көзөмөлдөп турушат. Уурулук андай мындайларга коопсуз кылышыбыз керек да. Анан болбой калса капитаныбызга барып айтабыз. Команда болуп, ырларды айтып, девиздерибизди айтып, тизилип, физаратка жасатып барып коллага жасататтар. Анан кийин ошо бет колун жуудуруп, завтракка апарып, ошондой кылып ойнотуп, эстафеталарга ойнотуп ошо карайт. Мага лагердин жаккан жери бул жерде жаңы досторун табып, мындай мен оюмдагыдай эле болду. Ошо эжекейлер, вожатыйдар деле жакшы экен. Тамакта баары дамдуу, баары жакшы. 10 күндүк эс алууга барган балдардан Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов, Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаевтер кабар алды. Балдар үчүн шириндиктерди алып барып, көңүлдүү эс алуу каалашты. Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов шаардын балдарынын эс алып жаткан лагердин абалы, балдарга түзүлгөн шарттарын көрүп, канааттанганын билдирди. Өтө сонун жакшы салкын жер экен. Ойлоймун, жылда биз ушул ишкерлерди колдоо максатында балдарыбызды эс алдырууга ушул Дарыбулак эс алуу борборуна жөнөткөнгө аракет кылабыз. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ушул жерде жакшы эс алып, дем алып, жаңы окуу жылына жакшы дем күчү менен барып, жакшы ийгиликтер жаратат деп ойлойбуз. Жаш өзгөчөлүгү карап, жатаканаларын бөлгөнбүз. Ылдыйкы корпуста чоңураак 6. Дарыбулак балдардын ден соолугун чыңдоочу борбору 4 жылдан бери окуучуларды кабыл алат. Бардык шартты түзүп, 10 күндүк эс алууда атайын программа түзүлүп, окуучулардын ар бир күнү кызыктуу болуусун шарттаган. Тарбиялык саат өтөм, чоңдорго өзүнчө, кичинелерге өзүнчө. Чоңдорго менен тарбиялык саат өттүм. Чыр чатак деген эмне? Ошол темада аябай жакшы семинар болду. Балдардын катышуусунда чыр чатактын болуусу жана алдын алуусу боюнча мисалдарды өзүбүз аткарып алдык. Ошол эле семинарда балдар жакшы мамиле кылууну, анан жоомарттыкты, анан тырышчаак, эмгекчил болууну семинарымдан жакшы үйрөндү деп ишенем. Лагерде балдардын коопсуздугун укук коргоо органынын кызматкерлери жана ден соолуктарына кам көрүү үчүн дарыгерлер 10 күн бою көзөмөлдөп жүрүшөт. Бул жерде кичине салкын болгон үчүн аба алмашуу болот экен да. Бирин ичи ооруйт экен, суук суу ичип алышып, тамагы ооруп атышат. Анан ичими деп келишет, тиши оору болуп атат. Анан психология жагынан болсо, эми апаларынан чыкпаган балдар бар үйдөн. Алар эми апасын сагынат экен, үй бүлөсүн, атасын сагынат экен, үйүн сагынат экен. Анан биз медик эле катары эмес, ошо эне катары дагы кичине камкорлукка алып, түн уктагынча кабар алып. Жыл сайын Баткен шаарынын мэриясы окуучуларды лагерге жөнөтүп турат. Былтыркы жылы 40 окуучуну эс алдырган болсо, быйыл 80 окуучуну жөнөткөн.